Мынакей Фейсбуктан дагы бир мисал келтирели. Ушул жерде Адилет Мукаев, Жылдыз Жолдошова эже Садыр Жапаров өз китебинде Келдибеков жөнүндө жазган боюнча эмне дейсиз десе, сиз айтыпсыз: Адилет, саламатсызбы? Жазгандардын айрым барактары чындыкка дал келбейт. Мисалы үчүн $3 миллион. Анан кайра ошол Алтынбек Аскаров деген келгели келип турган мезгилде Атамбаевге алданып, досторун курмандыкка чалган дептир. Сиздин жообуңуз ушул окуя, мисалы үчүн ошол Садыр Жапаровдун китебиндеги $3 миллион деген. Түшүндүм. Эмне Жооп дейсиз берип бул коеюн. боюнча? Мындай болгондо, урматтуу телекөрүүчүлөр, келгиле дайыма чындыкты бетке айта турган бололу да. Билесиңерби, мен азыр эмнени түшүндүм? Ким президент болбосун биздин өлкөдө, мен өткөндө дагы ушул Фейсбукка рахмат, чыгып калган экен Фейсбук деген. Жок дегенде Фейсбуктан баракчаңа өзүң оюңу, айта турган сөзүңү жазып коесуң да. Мисал үчүн, мен башында жаздым эле, хамелеондор менен кошоматчылар ким президент болбосун, аларды биздин өлкөдө жарга такап коет экен. Жарга такамай турсун, ошол жардан ары түртүп жиберишет экен да. Именно ошол хамелеондор, кошоматчылар. Тилекке каршы ошол болгон президенттер дагы эмнегедир ошолордун туткуну болуп калат экен. Мени мына ушул нерсе өкүндүрөт, чынын айтышым керек. Эми бул сиздин сурооңузга канебек кайрылып кете турган болсок, мен эми күбөмүн да. 5 жыл ушул жигиттердин менен бирге иштебейли, ал жигиттердин тагдырына да кайдыгер караган жокмун да. Азырынча дагы айтып коеюн, азырынча дагы кайдыгер карай элекмин. Эгерде сөз угулбай, туура эмес жолго басып, ошол кошоматчыларды, ошол хамелеондорду угуп, коррупционерлердин, мындай айтканда, туткунунда калса, олигархтардын, кечирип койсуңур, сук адамдардын, ушунчалык ачкөз адамдардын ортосунда кала турган болсо, мен анда бул жигиттердин айтып коеюн, ачык эле тагдырына кайдыгер карап коюшум мүмкүн. Азырынча кайдыгер карай элекмин. Мен айтайын дегеним, эми биз депутат болдук. Депутат болгондон кийин Межпарламенттик ассамблея деп Санкт-Петербургда көптөгөн союз мезгилиндеги тиги республикалардын парламентинин өкүлдөрү жолугушат. Ошондо Казакстандын анда Нигматуллин деп аты эсимен чыгып атат, спикери аябай жакшы темада бир конференция өткөрдү да. Мир без ядерной оружия дегенчи. Анан биз баарыбыз абдан жакшы окуду докладты, биз аябай кубандык. Андан кийин олтуруп, мына ушул идеяны Нурсултан Назарбаев көтөргөн экен. Казак, кыргыз депутаттар баары сүйлөшүп, ошону менен бирге биздин спикер Ахматбек Келдибеков сүйлөшүп, Нобелевский премия көрсөтпөйлү Нурсултан Назарбаевди деп калды. Анан Нурсултан Назарбаевди Нобелевский премияга көрсөттү. Биздин парламент, да, Ата Журт партиясы парламент көрсөттүк дагы, аны жөнөттүк. Андан кийин менин билишимче, бул болгон окуя, Нурсултан Назарбаев Ахматбек Келдибековго звонок этип айтат: Ахматбек, рахмат. Эми АКШ деп коет экен. АКШ, рахмат. Мына ушинтип кыргыз элинин өкүлдөрү, эми биз эле өкүл болобуз да парламентке, элине, депутаттарга ыраазычылык айтып койсоңуз, эми береби бул башка кеп. Бирок көрсөткөнүңөр өзү бул мен үчүн чоң сыймык деп. Башка эч нерсе болгон эмес. Эч кандай $3 миллион келип түшкөн эмес. Бул Садыр Жапаровго бирөө туура эмес маалымат берген, ал ишенген, анан ошону жазып койгон деп мен ошондой түшүнөм. Эгерде берген болсо, азыр Садыр Жапаров президент, эбегейсиз бийликке анда ошону доказать этип элге көрсөтсүн. Жок, эгер бул маселе туура эмес болуп калган болсо, анда туура эмес болуптур деп дагы Садыр Жапаров элге айтып коюш керек. Бул деген адамдын тагдыры. Ал китепке жазылып калды. Бул тарыхтан тарыхка кала берет да, жылдан жылга, муундан муунга өтө берет. Ошон үчүн бул нерсенин ачыгына Садыр Жапаров биздин президент чыгып коюш керек деп эсептейм. Бул бир.